Бүгүн yo жана цай эки сөздүн окшоштук айырмачылыгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Эки тең сүйлөмдүн ичинде этиш сөзгө чейин келет дагы. Кыймыл аракеттин бир абалдын кайталанганын билдирүүдө колдонулат. Мисалы, yo'ну айталы биринчи. 你上午已经喝了一杯咖啡，下午怎么又喝了一杯? Yo деген сөз келгенде, ошол кайталанган кыймыл аракеттин уже болуп өткөнүн айтканда колдонулат. Бул өткөн чактын белгисин алып жүрүүчү л жардамчы этиши бар. Бул жерден уже билсек болот. Бул кыймыл аракет уже бүттү. 你上午 сен түшкө чейин уже бир кружка кофени ичип бүттүң. Түштөн кийин дагы эмне үчүн зама, өткөндө заманы айтканбы, зама себепти сураганда колдонулат. Зама yo'хылыбей. Эмне үчүн дагы бир кружка ичтиң. То есть бул ичип бүткөндөн кийин анан сурап атат. Ал эми цай болсо, ал кайталануучу кыймыл аракет боло элек, келечекте болот. 你只吃了一点饭, сен бир аз эле тамак жедиң. 再吃一点饭吧. Дагы бир аз же. Азыр аз эле жедиң, дагы көбүрөөк же дейт. Демек бул көбүрөөк жей турган кыймыл аракет боло элек, эми болушу мүмкүн. Экинчи, 小王, 你前天吃的, 昨天吃的, 今天怎么又吃到了? 小王баланын аты. Сен мурдагы күнү кеч калдың. 前天吃的, кечиктиң. Кечээ дагы кечиктиң. 小王баланын аты. Сен мурдагы күнү кечиктиң. 前天吃到, кечиктиң. 昨天, кечээ, 迟到, кечиктиң. 今天怎么又迟到了? Бүгүн эмне үчүн дагы кечиктиң дейт. То есть уже сабак башталды, бала кечигип келди. Ал кечигип келгенден кийин анан сурап атат. Уже кечигип калды ал. Ошол үчүн 怎么又迟到了? Бул жерде ошонун эле цайга колдонулу. 小王, ошол эле бала. 你今天迟到了. 明天再迟到的话, 我扣分. Сен бүгүн кеч калдың. Эртең, 明天再迟到的话, дагы кечиге турган болсоң, мен балыңдан кемитем дейт. То есть 明天 эртең боло элек. Эртең дагы кечиксең, ишке аша элек. Эртең кечикпей келиши мүмкүн. Кечигип деле калышы мүмкүн. То есть эртең боло элек. Ошол үчүн бул кыймыл аракет ишке аша элек. 我昨天看了一部电影, 今天又看了一部. Мен кече бир фильм көрдүм. 昨天кече канл көрдүм. 一部电影, бу деген фильмдер үчүн шотное слово. Бир кино көрдүм. 今天又看了一部. Бүгүн дагы көрдүм. То есть сүйлөп аткан адам фильмди көрүп бүтүп, анан айтып атат. Бүгүн дагы көрдүм деп. Ал көрүп бүттү, кыймыл аракет ишке ашты, бүттү, өткөн чакка кетти. 我昨天看了一部电影, 今天又看了. 明天再想看一部别的电影. Мен кече кино көрдүм. Бүгүн дагы көрдүм. Онун уландысы. Бүгүн дагы көрдүм. 明天 эртең. 再想 yo эмес. 再 дагы 想看 көрүм келип атат. 一部别的电影 башка бир фильм көрүм келип атат. То есть эртеңкиге планы бар. Дагы ошол кино көрүү кыймыл аракетин кайталайт. Келер чакта болот ал нерсе. Азыр ишке аша элек пока. Азырынча ушулар. Yo жана цайдын сүйлөмдүн ичинде башка да функциялары бар. Аларга кийинчерээк сабактардан токтолобуз. Тиңлини сүрөттөргө карап ABCD өзүңүз белгилеп көрүңүз. 6. 他总是哭，有什么办法可以让他不哭吗？给他一块糖，或者和他做游戏。6. 他总是哭，有什么办法可以让他不哭吗？给他一块糖，或者和他做游戏。7. 这个电子词典的作用大不大？很大。我做练习的时候，它很有帮助。7. 这个电子词典的作用大不大？很大。
我做练习的时候，它很有帮助。啊，眼镜、帽子、地图、啤酒，一个也不能少。好了，准备得很认真，我相信你已经准备好了。啊，眼镜、帽子、地图、啤酒，一个也不能少。好了，准备得很认真，我相信你已经准备好了。9，我做饭，你洗盘子和碗，怎么样？那还是我做饭吧，我愿意做饭。9，我做饭，你洗盘子和碗，怎么样？那还是我做饭吧，我愿意做饭。10，告诉我，你想看什么节目？没什么好看的，我还是读我的书吧。10，告诉我，你想看什么节目？没什么好看的，我还是读我的书吧。 Hazır тура жоопторду карайбыз. 6，他总是哭，有什么办法可以让他不哭吗？给他一块糖，或者和他做游戏。 Ал кечке эле ыйлап атат. Аны ыйлатпаганга бир амал барбы дейт. Шамабанова, аны ыйлатпаганга бир айла барбы? Гейта экора таң, ага бир конфет бериш керек. Же болбосо ойнош керек. Хота зо йоси. Ал менен ойнош керек. Демек би, бул жерде кичинекей бала ыйлап атат. Атасы, может, апасы экөө сүйлөшүп атат. 7，这个电子词典的作用大不大？很大。我做练习的时候，它很有帮助。Эгерде бул жерде мисалы диан деген сөздү билбесеңиз, кийинки сөздөрдү караңыз. 我做练习 көнүгүү аткарганда 它很有帮助. Бул электронный словардын пайдасы барбы жокпу деп сурап атат. Аябай бар. Мен көнүгүү иштеп атканда 做练习的时候它很有帮助. Аябай жардам берет дейт. Бул жерде сабак окуп аткандарды издейбиз. Сиде кичинекей бала сабак аткарып атат. Апасы сурап атышы мүмкүн. Мунун пайдасы барбы жокпу деп. 啊，眼镜、帽子、地图、啤酒，一个也不能少。好了，准备得很认真，我相信你已经准备好了。 Очки, шапка, карта, пиво. Бирөө дагы кем болбойт. Окей, жумбай да көнренжин. Аябай жакшы даярдансың. Мен ишенем. Сен уже бүттүң даярданып. Эйди карасак болот. Толтура буюмдары менен кетип атат бир жакка. Демек туура жооп эй. 9，我做饭，你洗盘子和碗，怎么样？那还是我做饭吧，我愿意做饭。 Диалогто айткандай, мен тамак жасайын. Сен тарелкаларды жана чыныларды жуу. Окей? Антсе айтып атат. Жок, мен тамак жасайын. 还是我做饭吧. Мен деле тамак жасайын. Мен тамак жасагым келип атат. 我愿意做饭. Дейді. Бул киши тамак жасап атат. 9，10，告诉我，你想看什么节目？没什么好看的，我还是读我的书吧。 告诉我, мага айт, сен кандай программа көргүң келип атат? Жему бул жерде телевизордо берилген программалар. Кандай программа көргүң келип атат? Десе кыз айтып атат, мейшама хауканда. Мейшама эч нерсе. Хаукан. Хаукандын биринчи мааниси сулуу, кооз, көзгө толумдуу, бирок бул жерде кызыктуу дегенге окшош.
мейшамахалканда. Қызықты еш нәрсе жоқ. О хайшы ду, ода шуба. Мен хайшы бұл жерде таңду. Хайшыға дағы грамматикада кейінгі темаларда тоқталуыз. О хайшы ду, оқу, ода шуба. Китебимдиле оқу үйретші. Бұл пультты қармап, телевизор қойғанға дәрдан өтат, қыз болса китебин оқып атат. Демек тура жооп и. Үйедуну видеону паузаға қойып, өз алдыңызша атқарып көріңіз. Бұл тапсырмада көбінше диалог болот. Диалогторду бири-бирине толукташыңыз керек. Ал эми туура жооп. Биринчи биякты карайбыз. Инхаң машаң жо яуканмала. Банк машаң жо. Жоонун колдонуштарында кийинки темаларды өтөбүз. Уже жабылганы калды. Бираздан кийин жабылат. 那是我叔叔的儿子1岁多了. Ал менин абамдын баласы 1 жаштан өтүп калды. 把菜单给我. Менюну мага бер. 我们喝杯绿茶吧. Биз көк чай ичели. Люча, лю деген жашыл. Жашыл чай, бирок лючаны биз көк чай деп айтабыз. 我的几个同事周末想去北京玩，他们都不会开车。 Менин 几个 bir канча 同事 кесиптештерим жомо жуманын аягында, жомо дегенде сизге суббота воскресенье келиш керек. 想去 баргысы келип атат. Бейжиң, Пекинге бар, ойно. Бул жерде саякат деген дагы мааниси бар. То есть менин бир канча кесиптешим жуманын аягында Пекинге саякатка ойногонго барган атышат. Дальше бирок таман алардын бардыгы до бухой кайчы машина айдаганды билишпейт. 昨天的雨下得非常大，我没带伞. Кече аябай катуу жамгыр жаады. Шада бул жерде дынын маанисине кийинки темаларда сүйлөшөбүз. Аябай катуу жамгыр жааптыр. 我没带伞. Мен зонтик албадым эле. Бул жерде карайлы. 这个小孩胖胖的真可爱. Бул кичинекей бала аябай толук, аябай сүйкүмдүү экен. Десе, бул айтып атат, бул менин абамдын баласы 1 жаштан өтүп калды деп. 我哥是司机，我问问他，看他有没有时间。司机деген айдоочу. Мен андан сурап көрөйүн, 看他 көрөлү, 有没有时间. Убактысы барбы жокпу? Анын байкеси айдоочу. Анын убактысы барбы жокпу? Ошону сурап көрүш керек. Айдоочу каякта кайсы сүйлөмдө келиши мүмкүн? Бул жерде алар баары машина айдай албайт, бирок Пекинге ойногону баратышат. Ага жардам бериш үчүн байкесине сурашы мүмкүн. 你怎么又生病了? Сен неге дагы ооруп калдың? 又生病了. То есть буга чейин дагы ооруп, мүмкүн жаңы эле грипптен айыкты, кайра ооруп калды. 又 биринчи темада өттүк. Кече зонтик албай катуу жамгырда калды, ошон үчүн дагы ооруп калды. 没关系，我明天去也可以. Эч нерсе эмес, мен эртең деле барсам болот. Азыр банк жабылайын деп калды. Ошол үчүн эртең барса болот. 好的，我也有些渴了. Кы деген байкасаңыздар, хыга окшош. Хынын бул жеринде астында коузы паң бар. Оозго байланыштуу. Бул жерде санешүй, сууга байланыштуу. Ошол үчүн кы деген суусоо дегенди билдирет. Менюну мага бер, биз көк чай ичип туралы. Түшүнүктүү болду деп ойлойм. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Зайжен. Суроолоруңуздар болсо жазыңыздар.